Бүгін 2020 жылдың 2 май күні саат 18:30 чамасында алдын ала алынған маалымат кылайык. Баткен облусунун Лейлик районундагы Исфанаш шаарында жаап өткөн мөндүрдүн кесепетинен Восточный көчөсүндө жайгашкан турак үйлөрдүн короолорун суу каптап жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине саат 19:00 Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Лейлик райондук бөлүмүнүн кызматкерлери чыгып кеткен. Министр Замирбек Аскаровдун тапшырмасы менен Лейлик районуна министрдин орун басары Равшан Рыспаев жетектеген ыкчам топ жөнөп кетти. Министр абалды жеке көзөмөлүнө алды. Эскерте кетсек, буга чейин өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаров өзгөчө кырдаалдар министринин негизги милдети болгон жаратылыш кырсыктарынын алдын алуу жумуштарын токтоосуз түрдө жүргүзүлүүгө тийиш экендигин тиешелүү жетекчилерге эскерткен. Ал эми Кыргыз Гидромет сел жүрүү коркунучу тууралуу шашылыш билдирүү тараткан. Кошумча маалымат берилет. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы.